Атыркүл Сейдалиева Таваз башкы суу чарба башкармалыгынын алдыңкы кызматкерлеринин бири. Бүгүн ал кесиптештери менен бирге ишембиликке чыгып, аталган каналдын ичин тазалоого салымын кошту. Таштарды жана башка таштандыларды сыртка чыгарып, каналды иретке келтирүүгө жардамын аяган жок. Офис кызматкер болсок деле биз деген былтырда чыгабыз, тазалайбыз. Өзүбүз демилгейбиз, бул чыгып тазалап эртерээк бүтүргөнгө аракет кылабыз да. İşte 1-2 километр тазалап койдук го. Анан кийин кечке иштейбиз, эртең да келебиз. Абдан жакшы, күн да жакшынака болуп атат. Кыймылдаган ден соолукка абдан пайдалуу деп ойлойм да. Азыр деген шыпырып, таштарын ыргытып, күрөктөп, могу жерлерин баарын тазалап жатабыз. Ишембилик жүрүп жаткан канал чоң канал деп аталат. Ал аркылуу Талас районунун Долоно, Нуржанов жана Көгөй айыл аймактары суу ичет. Бүгүн аталган каналдын ичин толук кандуу тазалоо үчүн ар бир бөлүмгө бөлүнүп берилген. Каналдын башкы жагын кеңсе кызматкерлери тазаласа, калган бөлүгүн механизаторлор жана башка техникалык кызматкерлер ириетке келтиришти. Сол жээк каналы узун. Анан биздин участокко 3 километрдей жетти. Азыр ошонун жабыла эмгектенип биздин Талас участкасынын балдары ошол жерде эмгектенип иштешип жатат. Өрттөп, жалаң тазалап кетип жатабыз. Бүгүн эртең жакшы эле Көгөй айыл өкмөтүнө чейин болжолу барып калабыз 2 күндө. Чоң каналдын узундугу 25 километрден ашат. Бирок ичи лай ташка толуп тегерек четин каратал басып кеткен. Тазаланбаган канал суу пайдалануучулар ассоциациясынын убактылуу менчигинде болгон. Быйыл алар каналды Таваз башкы суу чарба башкармалыгына өткөрүп беришкен. Мындан улам аталган мекеменин башчысы Болот Батыркулов эмгек жамаатын ээрчитип, каналды тазалоого жең түрө киришип, сугатка даярдап баштады. Быйыл мына өкмөттөн дагы тапшырмалар болгон. Ашар түрүндө дагы чыгып, арыктарды, каналдарыбызды быйылкы жазгы сугат жумушуна эртерээк дайындоо максатында болуп атат да бул. Буга чейин ошо каналдын эки жээгиндеги тал теректерди, жапай өскөн курайларды баарысын кыйып тазалаганбыз. Азыркы бүгүнкү эртеңки жумушубуз ошо каналдын ичиндеги болгон мындай айтканда мусордун баарын тазалап, каналды сууга дайындайбыз дагы. Буйруса ошо 1-2 мартта ошо каналга суу салып, этегинде биздин суу топтоочу көлмө бар. Ошол жерге сууду топтоп баштайбыз буйруса. Облус аймагындагы каналдарды тазалоо жумуштары өткөн жылдын ноябрь айынан бери уланып келатат. Оор жумуштарды техника жасап, жеңил жумуштар колдун күчү менен бүткөрүлүүдө. Башкы максат быйылкы сугат сууну коромжусуз пайдалануу. Мындан улам суу чарба адистери ички арыктарды дагы тазалоо зарылдыгын эртелетүүнү дыйкандарга эскертишет. Былтыркы 21-жылдагы суу тартыш жылдагы көргөн көйгөйлөрдүн баарын быйыл кайталабашыбыз керек да. Ошондуктан мына биз өзүбүзгө тийиштүү каналды тазалап атабыз. Райондук суу чарба мекемеси өзлөрүнө тийиштүү каналды тазалайт. Ал эми суу ассоциациялары, айыл өкмөттөгү дыйкандарыбыз баарыбыз жапа тырмак жабылып чыгып туруп, ички чарба каналдарды тазалашыбыз керек. Жалпы область боюнча биздин быйылкы жазгы даярдыгыбыз 55% түшөт. Бүгүнкү күндөн баштап түнкү температура уже плюс көрсөтүп атат. Значит, биз бүгүндөн баштап бетон куюу жумуштарын баштайбыз буюрса. Белгилей кетсек, бүгүн каналдын ичин тазалоого Таваз башкы суу чарба башкармалыгынан 70-тен ашык кызматкер тартылды. Ишембилик эртең дагы уланып, чоң канал толугу менен ириетке келтирилет. Нурсултан Курманбеков, Калмурат Мейманбеков, Таваз району.